Саламатсыздарбы? Жумуш күнү тууралуу сүйлөшүүнү, арыз жазууга үйрөнүүнү улантабыз. Лексикалык минимум. Расмий билдирүү. Жазуу түрүндө. Оозеки түрдө. Жеке адам. Топтошкон адамдар. Кол менен жазуу. Компьютерде жазуу. Өтүнүү. Арыздануу. Даттануу. Сунуш. Тиркеме. Диалог. Айжамал айым, мен сайттан арыз тууралуу маалымат таптым. Келиңиз, бирге окуйлу. Жакшы, билип алалы. Кана? Арыз деген эмне? Арыз жеке адамдын же бир нече кишинин тиешелүү кызмат адамдарына жазуу же оозеки түрүндөгү расмий билдирүүсү. Арыздын үлгүсү бар бекен? Мына, бар экен. Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасынын башкы директору Баясовго, Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасынын башкы бухгалтери Жунусовадан арыз. Ден соолугума байланыштуу 2024 жылдын 14 январынан 20 январына чейинки аралыкта медициналык текшерүүдөн өтүп келүү үчүн уруксаат берүүңүздү өтүнөм. Дарыгердин көрсөтмөсү тиркелет. Тиркеме бир баракта, бир нускада. 10 январь 2024 жыл. Колу Жунусова. Эстеп калыңыздар. Арызда көп кездешкен сөздөр. Өтүнөм. Суранам. Тиркейм. Билдирем. Кезектеги өргүү. Кезексиз өргүү. Уруксаат. Которулуу. Бошотуу. Кабыл алуу. Чыгаруу. Төлөп берүү. Шарт түзүп берүү жана башка. Арызга мүнөздүү сөз айкаштары. Жылдык өргүү. Кезектеги өргүү. Кезексиз өргүү. Акы төлөнбөгөн өргүү. Академиялык өргүү. Ден соолукка байланыштуу. Которулганыма байланыштуу. Көчүп келгениме байланыштуу. Бара албай калганыма байланыштуу. Үй бүлөлүк абалыма байланыштуу. Укпай калганыма байланыштуу. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болуңуздар.